Саламатчылык. Бишкек шаары мэриясына да Аха. муниципалдык инспекция. Аха. Деген тапсырыс. Мен өзүм коромдо турам, мына үйүмдүн алдында турам. Рекламаны чаптаган болбойт же. Бул биздин дубалыбыз, биздин үйүбүз. Ошол болбойт. Каяка сакташ? Интернет менен иштейбиз. Жок, ошол кайсы мыйзам боюнча айтып койчу. 107 Укук бузуулар кодексинин 107 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык туура келбейт. Ал закон качан чыкты эле? Закон былтыр 2024 жылы Датасы. Бишкек шаарынын шаардык кеңеши депутаттары тарабынан чыгат. Аха. Ошондо азыр ар бир адам үйүнө эчтеке чаптаганга уруксат жок, э? Анан анын жарыяны кандай? Жарыяны только интернет менен интернет аркылуу же болбосо уруксат Уктуңуз эми? эскертүү. Эми билбейм, аны биринчи мен интернеттен ошо жана сайтка законду карап көрөйүн, э? Анан могу видеону интернетке салам. Анан турбай өтө жакшы. Ошо бар. Аны кимдер депутаттар ойлоп таптыбы бул законду? Я. Жок, ошо законду ким ойлоп тапты дедиңер? Бишкек шаардык кеңеши Городской кеңеш, э? Кызыктай закондор ойлоп таап атышат, э? Ушундай кызыгай. Эми аны интернеттен карап, бирок могу видеону мен интернетке салам, элдер көрсүн. Мына могу үйүбүздүн түбүндөгү кичинекей объявлениени чаптаганга закон боюнча укугуңар жок дейт. Тигине ар жакта да объявлениялар турат. Ошонун баарын алгыла деп атат да. Машинени да номер. Кыскасы интернеттен карап көрөлүк, э? Карап көрөт. Мына запись кетти. Мына балдар. Мына могу fulfillment дейт. Зона погрузки дейт, разгрузки. Требуются швеи с опытом. Мына биякта Эль-экспресс дейт. Баарын алсын мына Эль-экспресс. Грузоперевозки деп турат. Анан могу объявлениянын баарын алгыла закон боюнча деп атат. Эми көрөбүз, могу кошунардын баары алабы, албайбы, биринчи алсын. Мына курить запрещено десе, бул кошунар арендаторлор биякта тамак чегип турушат. Курить запрещено. Кыскасы могулардын баары биринчи алсын, анан мен барып алам. Мына могул табличкалар. Еще раз повторите. Ну, ваш мат повторите еще раз. Вы тут вообще арендаторы, идите отдыхайте. Не, вы тут арендатели, да? Вот. Арендатели швеи. Вот они не работают, они вот тут каждые 5 минут курят и каждому прохожему пристают. Кыскасы, алдагы кошунардын баары объявленияны алдыргыла баарын. Мен ага чейин моулардын баарын алмайынча мен албайм. Жанагы айтып койчу, сеники чоңураак, булардыкы кичирекей, булардыкын калтырса болот. Жок, калтырса болбойт. Баарына бирдей неме көрбөйт. Жок, мына камераны иштеттим. Моулардыкы пойдет дедиң, меники болбойт дедиң. Эмнеге? Бирок закон бир да. Закон бир, баарына эгер уруксаты жок болсо реклама боюнча баарына бирдей алынат эже. Бирок азыр эле камера өчүп турганда тигилердики пойдет болот, а сиздики чоң деп койду. Вот мына мама. Вот камера өчүктө ошону айтты. Камераны иштеткенде уже башкача айтып калышты да. Провокация кылган жокмун, бирок мен жанагы сен камера өчүп турганда айткан сөзүңдү мына видеого айтып кой, кайталап кой деп атам. Сиздики чоңураак, тигилердики кичирээк боло берет, сиздики болбойт деди. Ушундай сөз бар. Андай болбойт, закон боюнча мына мен айттым. Бар, закон боюнча бүт баары алсын табличканы. Карай, меники, сеники чоң, тигиники кичинекей, а закон бир да. Закон бир, баары алсын анда. Көрдүңүзбү сүйлөп атканын? Тигилердики калса болот дейт, биздики болбойт дейт. Анан бирдеке десе провокация кылбай дейт ай.